болду? Чыгармалар биз эми өтө мындай тартипке келтирилген, ошо жободо жалаң гана Чыңгыз Айтматовго гана багышталган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынын ошол дүйнөсүнө багышталган гана чыгармалар талап кылынды. Албетте бардык жазуучулар, акындар бардык темада жаза алышпайт. Бул өтө мындай контингенти кененирээк гана акын жазуучулар бардык темага өтө алат да. Ошого карабастан буга катышкан акын жазуучулар 50ден ашты. Көп экен да, аябай көп биринчи башталганда эле ушунча көп катышыптыр. Ошо рекламасы, чоң да реклама кылган жерде жокпуз. Мен өзүмдүн баракчам аркылуу гана бир аз коюлуп атты. Бизде жанагы Кызыккандар көп болуптур да, аябай. Кызыккандар көп болду. Бул эми менин өзүмдүн дагы авторитетим деп эле белгилеп айтышым керек. Анткени баягы катышып жүрүп атканда ошол мен дисциплинаны бекем кармагандыгымды байкашкан баягы чет мамлекеттик баягы аралашып бири-бирибизди көрүп калгандар өтө дисциплинаны бекем кармашты. Ошол дисциплинадан чыгышкан жок, кечикпей жиберишти. Кечиккендерди кабыл албадык, алар калып калды эми. Анан Элмирбек Иманалиевге, жалаң Элмирбек Иманалиевге ошо багышталган ырлар деп талап кылынганда ошол жазылган жобо өтө чоң. Анан котормочуларга котортуруп, түркчө бул адабий тилде котора ала турган түркиялык котормочуга котортурдук. Албетте бардыгына акча төлөндү. Айрым ошо бир аз жерлерин мен өзүм котордум, өзүм жазып аттым. Анан ошо англис тилиндегисин болсо, ошо бизде Лондондо кыргыз айым бар. Ошол чет мамлекетке күйөөгө чыккан, эми көп жылдардан бери ошо Лондондо жашайт экен. Аны баласы менен ал киши дагы ошо котормочулукту колго алып, көп жардамдарды жасады. Жанагы эме боюнча түзүлгөн эл аралык жазуучулар бирлиги боюнча ал жерде дагы 4 тилде берилди. Ошол печатка дагы, мөөргө дагы, логотипке дагы 4 тилде бердик. Ошол уставка дагы ошол 4 тилде ошол кетти. Эми мындай 4 тилде берилбейт экен негизи өзү. Бирок биз ошо 4 тилде, мен ошо 4 тилде берүүгө аракет жасадым. Албетте юстиция министрлиги тарабынан аябай катуу текшерүүлөргө алышты. Эмне үчүн кандай бул эл аралык жазуучулар союзун түзгөн адам кандай болду экен деп биз атайын токтотуп. Рахмат эже. Анан дагы бир жакшы суроо туулушу мүмкүн. Кандай багытта болду? Поэзия дагы? Поэзия, анан проза. Албетте мындай бул бизде эми өнөр адамдары дагы кире турган болгондуктан эми толугу менен баягы жоболорго толугу менен азырынча киргизген жокпуз, бирок көңүлдө болгон үчүн мындай бир азыраак билдирүү гана жасадым. Мен бир азыраак эле контингентке билдирүү жасадым. Бул актерлук чеберчилиги боюнча эми аларга сюрприз болсун дедим дагы. Бир ошол мойдон биз эми Бусурман Удуракаевга, анан Шайра Касмалиевге, албетте бул актрисалар тарабында кино жаатында көп адамдар бар, бирок ушул 2 адамга гана бир сюрприз болсун деп, анткени баары эле сыйлыгы бар экен. Анткени буларда кино жаралган, сыйлыкка коюлду биринчи даражадагы ошо бетме-бет жанагы лицом к лицу Сейда менен тиги Исмаилдин ролу үчүн. Анан бул художниктерге, то есть сүрөтчүлөргө дагы мындай ачык жарыялар болгон жок. Алар байкап катышууга аракет кылышканы менен ошо жободо жок болгон үчүн катыша алышкан жок. Бирок кийинки ошо уюштуруу иштеринде сөзсүз колго алабыз. Бирок бул жолкусунда мен алардын ошол картинасын көрүп калганда айрымдарды эстей албай калдым дагы. Эсимде калган Лидия Дроздова деген бар да, аныкын алып чыгып туруп биз албетте жанагы группага койдук.
Анын картинасы Айтматовго тартылган картинасы, портрети эми өтө чоң жогорку даражада эмес, бизде андан мыктылар бар. Бирок Лидия Дроздова бул Алма-Ата шаарынан, азыр Кипрде жүрүшөт, чоң иштер жасап атышат Кипрде. Ошо Лидия Дроздовага бир диплом ыйгардык. Ал Лидия Дроздова менен Астана шаарында Айтматовдун чыгармалары боюнча барганыбызда өткөн жылы апрель айында ошол жерде анын көргөзмөлөрүндө биз менен чогуу болгондо мен көрүп ошол боюнча албетте башка биздин кыргыздардыкына дагы аларды кыйнабай туруп эле алардын жасалып койгон иштери үчүн дипломдорду берүү мүмкүнчүлүгү болгон. Бул эмгектерин билгени менен алардын аты жөнүн мындай толугу менен таппай калдык. Ошон үчүн алар токтотуп койдук. А эми жазуучу менен акындарга келгенде булар сөзсүз түрдө катышыш керек, чыгармасын көргөзүш керек. Ал мурунку жазганы бойдон калганда алар аны таап чыгыш өтө кыйын. Ар бир автор ошо жанында тикелей туруш керек да. Ошондуктан акын жазуучулардын баардыгы жандуу катышышты. Алар активдүү болушту. Абдан жакшы. Айта турган сөз көп. Кырдаалга байланыштуу онлайнде баардыгы баягы интернет булактарынан маалыматтарды алып үйдө отуруп калбадыбы? Менин бишимче чыгармачылык инсандар үчүн бул абдан жакшы көтүлбөгөн нерсе болду окшойт. Ошон үчүн баардыгы баягы байма-бай чыгармаларын жөнөтүп атты да, үйдө чыгарма жазууга да чоң бир мүмкүнчүлүк болду. Анан дагы ошо дагы кошумча айта турганым, бул акын айттым, мен айтып кеттим дагы бир ошол эле теманы бир аз улантып коеюн. Акын жазуучулар баардык теманы колго ала албайт да. Ошо көп катышууга аракет кылып, же болбосо ошонун көңүлүндө болсо дагы алар жөн гана колдоп тургандар да көп болушту. Бирок ошо теманын үстүнөн иштей албагандыктан тартынгандарды көп байкадым. Ошо темасын баягы ырларын мындай начар болуп супсак болуп калбасын, жок, супсак болуп калбасын деп беришкен жок алар. Алардыкы мындай өзүнчө жөн гана коюп атышты дагы, анан бирок ошо бергенден тартынышып берген жок. Биз дагы эми жөн эле супсак чыгармалар келе бербесин деп жалаң ошо жакшылар келгенине өзүм дагы таң калдым. Мыктылар гана катышты. Бул эми Айтматовдун сүрү, бул эми Элмирбекти сыйлагандык. Көп чыгармалар жазылса дагы баардыгы бергенден тартынгандыгы бу дагы кубанычтуу. Анын арасында албетте бир аз супсак чыгармалар да келди. Алар такыр сыйлыкка илинген жок, бирок аларга дагы өзүчө бир биз эми ыраазычылык, жок, кызыктыруучу сыйлыктар жок, ыраазычылыгымды билдирем. Анткени алар дагы аракет кылышсын. Жакшы айтсаңыз, мына арасында супсактар да бар, ар кандай багытта келди деп атпайсызбы? Анан алардын дагы баягы жаш өзгөчөлүгүнө да жараша болсо керек да, дүйнө таанымдарына дагы. Деги эле ушул фестивалда жаш өзгөчөлүктөрүнө чектөө коюлдубу? Жаш өзгөчөлүгүнө чектөөлөр жок, бирок мындай категорияларга бөлүндү да. Жаштар, бирок жаштар сыйлыгы деп аталбайт. Жаштар арасындагы деп бул жөн гана ошо категорияга кетет да. Бирок булар дагы биринчи диплом, жаш улуу муундагылар дагы ошол эле дипломду алышат. Бирок алар дагы биринчи, экинчи, үчүнчүгө өзүнчө ээ болот. Тигилер дагы биринчи, экинчи, үчүнчүгө өзүнчө ээ болот дагы. Капалга түшпөйт да, депрессияга түшпөйт. Эми бир экөөлөрдүн аттарын атап өтпөсү. Эми аттарын бир экөө эмес, бул жерде өтө көп дипломдор бар. Эми аттарын атай турган болсом, чет мамлекеттен баштайлыкпы же бизден баштайлыбы? Чет мамлекеттен биздин коноктор. Неждет Экижи, бул Түркиянын жазуучусу. Бул Айтматовду өтө көңүл туткан адам экен. Менин оолу менен сүйлөшкөндө дагы алар кичинебизден Айтматов жөнүндө бизге айтып келген атабыз деп айтышкан да. Ушу баягы Бишкекке келгенде алардын ушу Бишкекте эми алар кетип калышты, балдары, келиндери дагы. Ошондо Айтматов булар үчүн чоң бир инсан, чоң бир кумир адам экендигин, ошо атасы, жазуучу атасы кичинесинен эле аларды ошо Айтматовдун духунда тарбиялоого аракет кылганын, анан кыргызды өтө баалап сүйгөн жазуучу болгондуктан ал кыргыз ошонун анын аңгемелеринде, хикаяларында кыргыз персоналдар болот да дайыма. Анан кыргыздын бардык атрибуттарын ошол жака киргизет. Айтматов жөнүндө ошол кирген ошол хикаялары коюлду. Бул өтө татыктуу чыгармалары болгондуктан эмени тааныш болуп
жаңы жазылган жок, эми тааныш болуп жүргөндүктөн бул биринчи дипломго ээ болду. Албетте түрк жана азербайжан тилдеринде мен өзүм карап аттым, анткени бул тилдерди кандайдыр бир деңгээлде өздөштүрүп да калдым. Анан ошо бул Түркиядан Мурат Хайдароглу деген бар да. Мурат Хайдароглу бул кандай тема болсо да жазып кете ала турган мыкты акын да. Мен жогоруда айттым го, бардык эле акын жазуучулар бардык теманы камтый албайт. Бирөө сүйүү темасын жаза алат дагы, Чыңгыз Айтматовго же Элмирбекке жаза турган алардын ыры жок болуп чыгат да. Ошон үчүн мыкты деген көптөр дагы катыша албады. Бул Мурат Хайдароглуну мен билип жүрөм, көп жазат, жана өтө мыкты жазат, бардык теманы камтый ала турган акын. Бул Анкарада жашайт, өтө барктуу адам. Бул дагы ошол бул Мурат Хайдароглу да биринчи даражадагы эми бир даражаны бир эле кишиге эмес, биринчи даражадагы дипломду биз ошол мыктылыгына жараша бөлүштүрдүңүздөр, биринчи даражаны бир топ киши алышы мүмкүн, болбосо албай да калышы мүмкүн. Ошол бул эми бул адилеттүүлүк болсун үчүн да. Анан Мурат Хайдароглу биринчи даражадагы сыйлыкка ээ болду. Жахит Күнай деген бар. Жахит Күнай бул ошол Аданадагы фестивалдарда биз 3 жолу жолугуштук. Бул дагы бардык теманы алып кете ала турган жазуучу жана акын, өзү полицай. Түркиялык акындар турбайбы? Полицай өзү, полицейский болуп иштейт. Мындай өтө активдүү жигит. Анан бунун жазганы бул чоң анализ жазганда Чыңгыз Айтматов тууралуу жана ырлары менен берген. Көлөмдүү, өтө чоң көлөмдүү аналитикалык чыгармалар. Бул Жахит Күнайга дагы биринчи даражадагы дипломду ыйгарууга туура келди. Сетки Демир деген бар, Мерсин шаарынан. Бул Мерсин деген эми Түркияны реклама кылып жибердим. Бул мандариндердин өлкөсү деп аталат экен. Деңиздин жээгинде өтө кооз, Анталиядан кийинки кооздуктагы ошол түрктөрдүн өздөрүнүн эс алуучу жайы. Ушул шаарда жашаган Сетки Демир деген акын, бул мага көп арна ырларында жазган, өзү ошо мыкты жаза билет, жанагы ар кандай кенен темаларды обширно өзүнө камтый алган акын. Буга экинчи даражадагы сыйлык берилди. Анан 3-чү даражадагыларын эми айтпай эле коеюн, дагы башкалар бар, Түркияда дагы бар. Анан Өзбекстандан бир жападан жалгыз эле катышты, Бахтиёрзада, Жахангир Бахтиёрзада деген. Калган өзбек жазуучулар катышпады. Алар менен анткени биз онлайндан тааныш болгондуктанбы, жок, мындай тааныштар болгондор да бар, бирок алар мүмкүн ал темага жаза алышпашы да мүмкүн. Хасият Рустамова деген өзүнүн гезиттери менен чыгып жүргөн мыкты акын бар, бирок алардан түшкөн жок. Ошо Жахангир Бахтиёрзада бул китептерди жазып жүргөн акын экен да. Айтматов тууралуу, Айтматов жөнүндө. Ошол бунун чыгармалары кабыл алынды өтө көп. Эми кыскачага өтө турган болсо, Казакстанга токтолбойм, анткени Казакстанга 17 киши катышты, 17 кишиге алардын дипломдору Казакстанда, Алматы шаарында берки халкаралык дүйнө калктарынын жазуучулар одагында алардын тизмеси келип түштү. Эми убакыт болсо айтармын, бирок дипломдор берди. Чоң рахмат сизге. Анан жок, мен Азербайжан жөнүндө да айтпасам болот. Кыскача эле айтыңыз, биздин убактыбыз. Кыскача Адилина Незер деген бар. Бул Азербайжандын мыкты, эң мыкты акын кыздарынын бири, өтө сулуу, көркөм. Өзү доктор, филология илимдеринин доктору, мындай адабиятчы, чоң адабиятчы. Бул жазгандары да бул дагы өтө чоң мындай контингентте. Анан Айзел Фикрет Азербайжандан бул жазган темаларды өтө күчтүү жазат. Ал экинчи даража болду. Анан Садык Гараев деген окумуштуу жигит бар. Бизге бөлүнгөн убактыбыз соңуна келип жетти, капа болбойбуз. Бул жөнүндө дагы көп сүйлөшөт экенбиз. Эң башкысы бул чыгармалардын бардыгы интернет булактарына жарыяланат да, э? Бирок кыргыздар жөнүндө, жаштар жөнүндө айтып кетпесем, жаштар өтө активдүү катышкан жаштар болду. Эми бизде андан да көп жаштар болсо керек. Мен жаштар менен көп тааныш эмесмин, бирок ошо таанышып атам. Мына Бактияр Султанбеков деген мыкты акын чыгып атыптыр. Жаш акын жигит. Рахмат. Мына ошол акын жигиттин ырлары дагы өтө мыкты. Андан башка кыздар дагы мыкты
мыкты экен, баары мыкты экен, тылка мыкты экен. Орто заары түшкөн жок булардан. Кыргыз Республикасынын жазуучулар жана чыгармачылык ишмерлеринин ээлери аралык биринчи бирлиги өздөрүнүн онлайн фестивали туурасында маалымат берип өттү. Студиябызда акын философ Өбүрү Бегалиев болду. Ыраазычылык билдиребиз. Дагы кайра кайтып келебиз бул темага да буйруса. Биз болсо түз эфирде көрсөтүүлөрдү улантабыз.